Ысмайыл жана Ыскак. Башталыш 16-17 бөлүмдөр. Ыбрамдын аялы Саранын согончогу канаган эмес. Саранын Ажар аттуу мисирлик күңү бар эле. Сара Ыбрамга мындай деди: «Жараткан эге мени төрөбөс кылды. Менин күңүмдүн жанына кириңиз. Ал аркылуу перзенттүү болормун». Ыбрам Саранын айтканына көндү. Ошентип, Ыбрамдын Канаан жеринде жашаганына 10 жыл болгондо Сара өзүнүн мисирлик күңү Ажарды Ыбрамга аялдыкка алып берди. Анан Ыбрам Ажардын жанына кирген соң, анын боюна бүттү. Ажар өзүнүн кош бойлуу экенин билгенде мырзайымын теңине албай калды. Ошондо Сара Ыбрамга: «Ажардан көргөн кордугума сиз айыптуусуз. Мен өз күңүмдү койнуңузга салдым. Эми кош бойлуу экенин билгенден бери ал мени теңине албай калды. Жараткан эгеге койдум. Ортобузга калыс болуп, ал чечсин», деди. «Күңүң сенин колуңда эмеспи?» деди Ыбрам Сарага. «Эмне кылам десең өзүң бил». Сара Ажарды каттуу басынта баштагандыктан Ажар андан качып кетти. Жараткан эгенин периштеси Ажарды чөлдөгү булактын жанынан Шурга кеткен жолдун боюнан таап: «Ажар, Саранын күңү, кайдан келип кайда баратасың?» деди. «Мырзайымым Сарадан качып баратам», деди Ажар. «Мырзайымыңа кайтып барып, ага моюнсун», деди жараткан эгенин периштеси. «Мен сенин тукумуңду көбөйтөмүн. Көптүгүнөн эч ким санай алгыс кылам». Жараткан эгенин периштеси дагы мындай деди: «Кош бойлуусуң сен азыр. Маалы жетип, уул төрөп, Ысмайыл деп коесуң анын атын. Анткени зар какшаган үнүңдү жараткан эге эшитти. Жапай эшек сыяктуу уулуңдун болот мүнөзү. Баары ага каршы болушат. Ал болот каршы баарына. Туугандар менен жоолашып өтөт анын өмүрү». Ошондо Ажар: «Кудай мени көрүп турганын көрдүм деп өзүнө сүйлөгөн жараткан эгени Эл-Рой деп атады. Ошондон улам Кадеш менен Береттин ортосундагы кудукту Бейер-Лахай-Рой дешет. Ажар Ыбрамга эркек уул төрөп берди. Ыбрам Ажардан көргөн уулуна Ысмайыл деп ат койду. Ажар Ысмайылды төрөгөндө Ыбрам 86 жашта эле. Ыбрам 99 жашка чыкканда жараткан эге ага көрүнүп: «Мен кудуретти күчтүү Кудаймын. Менин жолум менен жүр, ак жаша. Мен сени менен келишим түзөм. Урпактарыңды сансыз көп кылам», деди. Ыбрам чөгөлөп чекеси жерге тийгенче таазим кылды. Ошондо Кудай ага мындай деди: «Мына, мени сени менен түзгөн келишимим бул. Сен көп элдердин атасы болосуң. Эми сенин ысымың Ыбрам эмес, Ыбрайым болот. Анткени мен сени көп элдердин бабасы кылдым. Мен сенин урпагыңды сансыз көбөйтүп, сенден элдерди жаратам. Сенин урпагыңдан падышалар чыгат. Мен сени менен жана сенден кийинки урпагың менен келечек муундар менен түбөлүк келишим түзөм. Мен сенин жана сенден кийинки урпагыңдын Кудайы болом. Азыр өзүң келгин болуп жашап жаткан жерди, бүткүл Канаан жерин сага жана сенин урпактарыңа түбөлүккө энчи кылып берем жана мен алардын Кудайы болом». Кудай Ыбрайымга дагы мындай деди: «Сен өзүң да, келечектеги тукумдарың да ушул келишимди сакташыңар керек. Менин сени менен жана сенден кийинки урпактарың менен түзүп, сен аткара турган келишимим мындай: араңардагы эркек аттуунун баары сүнөткө отургузулсун. Сүнөткө отургула. Бул менин силер менен түзгөн келишимимдин белгиси. Жаңы төрөлгөн ар бир эркек бала 8-чи күнү сүнөттөлсүн. Бул муундан мунуга сакталсын. Үйүңдө төрөлгөнү да сенин тукумуңдан эмес, бирок жат элдиктен күмүшкө сатып алынганы да, тигиниси да, мунусу да сүнөткө отургузулушу шарт. Денеңердеги бул эн белги менин түбөлүктүү келишимимдин белгиси болот. Сүнөтү кесилбеген ар бир эркек өз элинен кесилсин. Анткени ал менин келишимимди бузду». Кудай Ыбрайымга дагы мындай деди: «Мындан ары аялыңды Сара эмес, Сары деп чакыр. Мен аны жалгаймын.
Андан сени уулдуу кылам, аны жалгаймын. Ал элдердин энеси болот. Анын урпагынан падышалар чыгат. Ибрайым чөк түшүп чекеси жерге тийгенче таазим кылып, бирок ичинен жүздөгү киши да балалуу болмок беле, 90догу сары эми төрөмөк беле деп күлдү. Анан Кудайга: Исмайылым эле аман болуп ага батаң тийсе экен деди. Ошондо Кудай мындай деди: аялың Сары Исага уул төрөп берет. Анын ысмын Искак деп коесуң. Мен өз келишимимди аны менен, анын урпактары менен түбөлүктүү келишим кылып түзөм. Исмайыл тууралуу суранчыңды да уктум. Ага да батамды берем. Өркөнүн өстүрөм, укум тукумун көбөйтөм. Андан 12 бек чыгат. Мен андан улуу эл жаратам. Бирок мен келишимимди эмки жылы ушул маалда Сарыйдан төрөлө турган Искак менен түзөмүн. Кудай Ибрайым менен сүйлөшүп бүтүп, жогору көтөрүлүп кетти. Ибрайым Кудай айткандай, ошол күнү уулу Исмайылды, үйүндө туулгандарды жана күмүшкө сатылып алынгандарды, үйүндөгү эркек аттуунун баарын сүннөткө отургузду. Сүннөттөлгөндө Ибрайым 99 жашта, уулу Исмайыл 13тө эле. Ошол эле күнү Ибрайым жана анын уулу Исмайыл сүннөткө отургузулду. Алар менен чогуу Ибрайымдын үйүндөгү эркектин баары, анын үйүндө туулганы да, башка элден күмүшкө сатылып алынганы да сүннөткө отургузулду. Бул баянды ким кайра айтып бере алат? Азыр аудио жазманы паузага коюп, бир же эки киши уккан баянды эстеп кайра айтып берсин. Майда чүдөлөрдү эстегенге бири-бириңиздерге жардам берсеңиздер болот. Талкуулоо үчүн суроолор. Ар бир суроодон кийин аудио жазманы паузага коюп, жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Биринчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жакты? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Экинчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жаккан жок? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Үчүнчү суроо. Бул баяндан Кудай жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Төртүнчү суроо. Бул баяндан адамдар жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бешинчи суроо. Бул баяндан биздин бүгүнкү жашообузга эмнени колдонсок болот? Башкача айтканда, бул баяндын негизинде Кудай бизге эмне кылышыбыз керектигин айтып жатат. Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Алтынчы суроо. Бул жумада бул баянды кимдер менен бөлүшсөк болот? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бул баяндын тексти Кыргызстан ыйык китеп коомунун котормосунан алынган жана аталган коомдун уруксаты менен жаздырылган. Жакшы кабар медианын сайтынан ушундай жана башка маалымат каражаттарын бекер уксаңыз болот. Биздин интернет баракчабыз jakshykhabar.com